Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде жакшы жаңылык Bestway элетте биздин пайщик Бактыгүл Жуматаева Каракол шаарынан болот. Бактыгүл эже ушу мындан 3 жыл мурун ушу кооперативге мүчө болуп катталган. Анан ошо кантип бүгүнкү күнгө туш келдиңиз, очередиңиз келди. Эми сделка болгон жатат. Ошонун тарых таржымаңызды бир аз бөлүшө кетсеңиз. Ооба, Кубан айткандай, мен абдан кубанычтуу бүгүн госрегистриге келип оформление алган жатабыз. Мен бул үйгө Bestway элет кооперативине киргениме бир 3 жылдын тегереги болду. Ошо биринчи баштапкы төлөмү бир 500 миңдей төлөгөм, 500 миң. Ошондон бери айына 15 миң сом пайлык акы төлөп, ушул күнгө чейин ушул акчамды ушул үйгө жетерлик акча чогулду. Эми бүгүн ошо чоң кубанычта менен үйлүү болуп жатабыз. Ошондо ошо 3 жылда сиз 15 миңден улам топтоп, бүгүн канчага алып атасыз үйдү? Мен бүгүн негизи 3,5 миллион мага кооператив бөлүп берип атат. Ошол акчаны чогултуп турмун. Биз алып аткан үй кичине бир аз кымбатыраак үй жаккандыгы үчүн анча-мынча үстүнө кошуп алып жатабыз. Ошондо сиз болсо 3 жылдын ичинде бага 500 миңден баштагансыз, улам айына 15 миңден төгүп атып, бүгүнкү күнгө чейин бир 1 миллиондон ашык өзүңүз топтоп койдуңуз да 35%. 1 миллион 250 миңдей топтоп турмун. Ошол анан биз ала турган үй кичине, жаккан үйүбүз кичине кымбатыраак болгон үчүн анча-мынча акча өзүбүздөн коштук. Ошондо жалпы канчага алып атасыз? Азыр биз 3 миллион 900 миңге алып атабыз. Ошондо сиз дагы 400 миңдей кошуп, үстүнө 400 миңдей акча кошуп, жакшынакай элитка үйлөрдөн алып атабыз. Жакшы. Азыр бизде бул жерде сделка жүрүп жатат, кооперативдин юристи жана сатуучу да. Анан кайсы райондон кандай квартира, канча квадрат алып атасыз ошондо? Мен ушу Туңгучка карайт экен, Аю Гранттын тегерегинде квадрат метри 46 квадрат метр. Эми 2 комнатка жакындатылган үй экен. Ал өзүнчө ушундай индивидуальный типте салынган үй экен. Өзү 1 комната эсептелгени менен өзүнчө спальный бар, жакшынакай 2 комнат окшош үй алып жатат. Ошондо могу Bestway элеттен алганыңыздын мындай артыкчылыгы эмнеде экен да? Ушу билимдей чоң.